Рахмат. Кийинки сөз депутат Акаев Жанарбек Кубанов сөзүштө. Урматтуу Мухаммедкалый Жакеевич, уран боюнча азыр эл сиздин эрктүү кадамыңызды күтүп атат да. Элдин экологиянын саламаттык боюнча ойлонуп, сизде эч кандай комиссиянын чечимин көрөбүз, башка дегендей ыргылжың жооп болбош керек. Сиз атыңыз мындай таракта жакшы калыш үчүн сиз конкреттүү мындай эрктүү так позицияңызды көрсөтүп коюшуңуз керек деп ойлойм. Экинчиден, бул жакта албетте жакшы мындай аракеттериңизди байкадык. Отчет жакшы жазылган. Бирок өзгөрүүнү, реформаны эл мындай жон териси менен сезиш керек да. Азыр кыргыз эли чын эле өзгөрүүнү олуттуу мындай жон териси менен сезилерлик өзгөрүүлөр жок. Сүйлөгөнүбүз, санариптешибиз, цифровизация дейбиз. ГРСке барсаңыз азыр 200 адам очередте турат. Мындай көп проблемалар бар, чечиш керек. Экинчиден, мен өткөндө туура 2 ай 15 күн мурун миграция кызматына конкреттүү сунуш бердим эле. Мына бизден кошуна Өзбекстан, Тажикстандан келген адамдар конкреттүү патент алып иштесин. Азыр сол чөнтөгө кетип атат. Ал жактан 50 миң деген адамдар келип атат. Бюджетке bir жылда 1 миллиард сом түшүрө турган ушундай тармак болуп атат деп. Миграция кызматынын жетекчиси, сиз жооп берип койсоңуз, ушул эмне болду? Мына 2018 жылы 1 жылда Өзбекстан менен Тажикстан биригип 216 адам ишке уруксат кагазын алыптыр. Бул эми күлкүдө 216 адам ишке уруксат кагазын алды деген. 50 миң деп керек болсо 100 миңге чейин эксперттердин айтымында адамдар келип бизге Ош, Жалал Абад эмес, Чүй, Бишкек, Ысык көл, Нарындан бери каптады. Ошолорду патент системасы менен киргизип, түз акчалардын баары бюджетке түшө турган кылыш керек да. Сиз жооп берип коесузбу? Рахмат, Жанарбек Кубанович. Бул боюнча былтыр 18 жылы 100 миңден ашык Өзбекстан жаран келип чыккан. Бул боюнча биз жобону даярдап жатабыз. Анан бул боюнча ошол миграция кызматынын баягы структурасы чечилгенде, аймактык органдар пайда болгондо ошолго байланыштуу болуп атат. Бул боюнча өкмөт өзүнчө мындай өкмөт карайбыз деп айткан, ошону күтүп атабыз. Эми ушуга мындай өтө көп убакыттын кереги жок да, мындай эрк керек да, тез бат өзгөртө турган реформалар керек азырчы. Буга мындай акча дагы көрөбөйт. Анан мына биз өткөндө сизге жеке өзүңүзгө дагы кат бердим эле. 10 секунд кошуп койсоңуз мүмкүн болсо. 10 секунд. Ак Ордо ТЦК мыйзамдуу жер алган бардыгычы 7 миңдей адам же больницага бара албайт, же бала бакчага, же мектепке бара албайт. Ушуга дагы сиздин бир ийгиликтүү чечимиңиз керек да. Мыйзамдуу өз үйүндө өгөйлөнүп атышат. Жанар мырза, туура айтып атасыз. Эл сезгенде чоң жанагындай сезе тургандай болбой атат. Эл эмнеси менен сезет? Бул акча каражаты, пенсия, пособие көбөйсө, жашоо шарты жанагындай болуп тез оңолуп кетсе анан сезет. Бирок азыр эми мамлекеттик машинаны жылдырыш, азыр мынакей баарын тастыктап чыктык деп атабыз. Жанагы уран боюнча дагы айтып коеюн. Мен ал чечкиндүү кадамга элге жага турган сөздү айтканга мен деле өзүм мындай мага дагы туура болчудан, бирок биз юридикалык жагын да карашыбыз керек. Ошон үчүн мына жана комиссияны түзгөнүбүз ошол болду. Кандай чечим чыкса дагы терс болсо жабылат, жок иштете берсе болот деген болсо, элибизге салып мына момундай деп атат. Эмне кылабыз десе, жок десе жок. Анан биз ошол мындай мыйзам талаасында сүйлөшүш керек деген ойдомун да, себеби дегенде ал жерде биз менен кызматташып келген инвестор бар. Инвестордун мамилени ага аяр мамиле кылышыбыз керек. Ал жерде каражат убакытын короткон, каражатын короткон, ушулардын баарын жөнүндө чийип салып, анан эшке бар кете бер деп койгон, бул туура эмес болуп калат. Бул инвесторлорго сигнал болот. Анан муну да этият болуп чечели, бирок мен жана сиздин оюңузга мен кошулам. Рахмат.